Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Өзгөн мал базарындагы жылкылардын алды сатуу баалары кандай экенин билип беребиз туугандар. Бүгүн 12 август. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Туугандар, бул тай эркек экен. 20 миң сом деп айтып атат. Канчага сурат десем айтпай атат. Сүт эмге тай. Пулун энеси чоң экен, энеси Россияга алып кетти деп атат. Туугандар, бул калдатай эркек экен, 28 миң сомго баа болуп атат азыр. 28 миңге баа болуп турган чагы, бирок сатыла элек. Эркек калдатай. Туугандар, бул деле жанагындай улун. 20 миң кеме бар дейт, бул ургача. Базар 14 миң сом бериптир. Туугандар, бул деле эркек калдатай 25 миң сомго бербей турам деп айтып атат. Базар өзү 30 миң деп кармап турат. 25 миң сомго бербей туруп атты. То есть калдатай. Бул эркек калдатайды 40 миң сом деп кармап турат. Жаңы эле алган, бирок жалган баасын айтпады. Туугандар, бул ургача калдатайды 30 миң сом кеме бар деп айтып атат. 26 миңге базар көтөрүп бербедим дейт. Бул калдатай эркек экен, урга 33 миң сомго бербей атам деп айтып атат. 33 миң сом деп айтып атат экен, 29 миңге базар көтөрүп бербей атам деди. Мен адашып айткам. Туугандар, базарга аябай чоң бээ чыгыптыр, өзү көрүп турасыздар. Мындай чоң бээ саналуу гана чыккан базарга. 160 миң сом деп айтып атат. Базар 110 миңге көтөрүп бербей атам деди. Өзүбүздүн эле Өзгөндүн жылкысы экен. Канчаны тууганын айта албайм деп, өзүм деле билбейм деп айтты эсе. Телефон номер. 0552 52 0360. Туугандар, ушул бээнин ээсинин номери. Туугандар, базарда дагы бир чоң бээлердин бири 75 миң сом деп айтып атат. 4 тууган бээ экен. Телефон номерини канчага бербей койдугун айта албайт экен. Аябай чоң бээ. Бутары дагы бойда бийик. Бутары жоон. Туугандар, бул жерде жөнөкөй эле бээ, бою кичинерак. 80 миң сом деп айтат. Кулуну эркек экен. Жашы кандай десем, жашын билбейм деди эсе. 62 миң сомго базар көтөрүп туруп берген жокпуз дейт. Кулун деле аябай жакшы экен. Сүттөн тыккан. Базардагы дагы бир чоң бээлердин бири экен бул туугандар. 65 миң сом деп айтып атат. 55 миңге биздин алдыбызда бирөө сурады, бербейм деди. 3 жашар же 4 жашар деди. Ээси дагы билбейт экен, тишинен көрүп жашы кандай экенин мен деле билбейм. Билгендер 3 же 4 деп айтып атат. Туугандар, бул бээнин 65 миң сом деп айтып атат. Бул эле чоң бээ экен. Базар сурай элек деди, жаңы эле кирдик. 7 тууган бээ. Аябай жоон экен, буттары дагы чоң бала тугудай. Ya maksat. Çalsız kata. 0778 05 23 32. Кайердин жылкысы? Жалабат. Туугандар, бул бээни көрүп турасыздар, бул деле аябай жоон бээ экен. 3 тууган бээ 68 миң сом деп айтып атат. 60 миңге базар көтөрүп бербедик деди. Мына телефон номеринизди. 70 mi?
79 mene. 79 менен. Кошо турган жери бар. 74, 74, 87, 87, 88. 88. Кайсыл жер жылкысы? Каердеги? Оштук. Оштук. Туугандар, бул бей азыр сатылды 70 000 сомго. 70 000 сомго, аябай сонун баа болуп сатылды. Талашып отуруп. Бул бени 75 000 сомдо бээси кармап турат туугандар. Биз маалымат алгандан аракет кылабыз. Жашы 2 асы экен, 65 000 сомго бербедим деп айтып атат. Туугандар, бул семиз карасыны 70 000 сомго багылды бербеди, 71 бер деп талашып атышат. Туугандар, бул бейни 67 000 сомго алдык деп айтты. Үстүнө кичине берсеңер берем деди. Экинин тууган бей экен. Бирок ойлонуп көрсө туура эле нерсе, 67 000 сомго алдым, үстүнө кичине берсең берем деп турусын эле айтып атат. Туугандар, бул бей азыр баа болуп турган убагы 67 100 сом баа болуп атат. Кулуну уургач экен. Аябай жакшы баа болуп атат. Бала калмап алды. Бул бей сатылды азыр 71 000 сомго. Чоң бейлердин бири, өзүңөр көрүп турасыздар. 71 000 сомго сатылды. Туугандар, бул бей 66 000 сомго баа болуп атат азыр. 66 000ге баа болуп атат, бербей турат. Туугандар, бейлер ушундай болот экен, мына буттардын уруну алган. Бул ургачы байталды 45 000 сом деп айтат, 40 000ге бербей атат экен азыр. Бул бени 80 000 сомдо бейси кармап турат туугандар. Аябай чоң бей, базардагы чоң бейлердин бири. Буттары да жоон экен. Кулуну ургач экен. Туугандар, бул бени 75 000 сом деп кармап турат. Базар 60 000 берди, берген жокмун деди. Туугандар, жана 80 000 сом деп кармап турган бейни 71 000 сомго баа болуп атат азыр. Сатыла элек баа болуп турат. Туугандар, бул бей баа болуп атат азыр 64 000 сомго. 64 000 аябай жакшы баа. Туугандар, бул бей 61 000 сомго сатылыптыр. Altmış 61 000 aябай жакшы сатылган. Туугандар, бул пышты экен. 50 000 сомго бербей атам деп айтты. Аябай семиз бе, сойгонго деле, бакканга деле жакшы деп ойлойм. Мен жеке оюм боюнча. Ооба, кайсыл жердеги? Совет. Туугандар, бул деле быштыкы бей 45 000 сом деп айтып атат ээси. Туугандар, бул кара семиз турганына 70 000 сом азыр берип атышат. Сода болуп атат базарда. Туугандар, бул сатылыптыр. 50 000 сом болду деп айтып атат. Туугандар, бул бени көрүп турса базардагы эң чоң бейлердин бири деп эсептейм. Мен жеке оюм боюнча 90 000 сом деп айтып атат ээси.
74 миң сомго базар көтөрдү берген жокпуз дейт. 3 тууган экен. Эмне туса 4 туйт деп айтып атат. Заргердин бейеси экен. Туугандар телефон номерин сурай кетсем бере албайм деди. Туура түшүнүңүлөр. Биз ушул менен видеону аяктадык. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин Adix Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi эл сом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2 мүнөт ичинде салып берет.